Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Саламатсыңарбы менин окуучуларым. Бүгүн биз сабакта силер менен этиш жөнүндө маалымат алабыз. Этиш кандай сөз түркүмдөрү экендигин билебиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсүн, негизги касиеттерин аныктайбыз. Эне тилибизде туура, так сүйлөөгө, сабаттуу жазууга үйрөнөбүз. Алгач кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү атаса болобу? Аны атаган сөз түркүмү кандай атаалаарын билесиңерби? Мына ушул жөнүндө ой жүгүртүп көргүлө. Туура, заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөрдү биз этиш дейбиз. Этиштер эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болду деген суроолорго жооп берет. Этиштердин сөз түркүмдөрү катары кандай касиетке ээ экендигин карап көрөлү. Алар кандай категорияларга жооп берет? Мына ушул жөнүндө азыр маалымат алабыз. Этиш белгилүү бир жакта турат. Мисалы, китепти көп окусаң, көптү билесиң. Окусаң, билесиң. Мүчөсүнө көңүл бурабыз. Бул экинчи жакта турат. Этиштер чакты билдирет. Этиш дайыма кыймыл аракеттин кайсыл убакта болуп жаткандыгын билдирет. Мына ушул чак деп аталат. Өткөн чак кыймыл аракеттин окуянын сүйлөп жаткан учурдан мурун болгондугун же болуп өткөндүгүн билдирген сөздөр өткөн чак деп аталат. Мисалы, мен бардым, мен кечээ бардым. Ал эми учурчак кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын көрсөтүүчү этиш сөздөр учурчак деп аталат. Мисалы, мен окуп жатам. Келер чак кыймыл аракеттин окуянын келечекте болоорун көрсөтүүчү этиш сөздөр келер чак деп аталат. Келер чак кыймыл аракеттин аткарылышына карай айкын келер чак же арзар келер чак болуп экиге бөлүнөт. Этиштер баяндоочтук милдет аткарат. Келген куштар келе баштады. Эмне кылды? Келе баштады. Бул сүйлөмдө баяндоочтун милдетин аткарып турат. Этиш сүйлөмдө менен жак боюнча байланышат. Айназик окуусуна эрте барат. Ким? Айназик. Эмне кылат? Барат. Демек, бул жерде үчүнчү жактагы кыймыл аракетти көрсөтүп турат. Этиш сүйлөмдө менен сан боюнча байланышат. Мен ар дайым көптү билүүгө умтулам. Мен биринчи жакта чекелик санда, умтулам биринчи жакта чекелик санда турат. Эми биз алган билимдерибизди текшерүү үчүн көнүгүү иштейбиз. Китебиңерде 440-441 көнүгүүлөрдү карагыла дагы берилген сүйлөмдөрдөн этиштерди тапкыла. Мына ушун менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта